Бишкек шаарында балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата салттуу дипломатиялык кайрымдуулук жарманкеси болуп өттү. Иш-чарага чет өлкөлүк коноктор жана шаар тургундары активдүү катышышты. Бул иш-чара жыл сайын дипломатиялык корпус менен биргеликте балдарды коргоо жана колдоо максатында өткөрүлөт. Ал балдар үчүн аткарылып жаткан иштерди коомчулукка тааныштырып, элчиликтерди маданий, гуманитардык жана социалдык долбоорлорго активдүү тартууга багытталган. Ар бир элчилик өз өлкөсүнүн маданиятын, салт санаасын жана улуттук өзгөчөлүктөрүн тааныштырып, балдар үчүн кызыктуу программаларды даярдады. Ошондой эле бул күн балдарга майрамдык маанай тартуулап, алардын чыгармачылык жана маданий дүйнө таанымын кеңейтүүгө шарт түзөт. Жарманке Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана эл аралык уюмдардын катышуусунда уюштурулду. Анын негизги максаты кайрымдуулук иштерин колдоо жана эл аралык достукту бекемдөө болду. Биз Тышкы иштер министрлиги жыл сайын уюштурган дипломатиялык жарманкеге катышып жатканыбызга кубанычтабыз. Бул иш-чара эл аралык уюмдардын жана дипломатиялык өкүлчүлөрдүн ишмердүүлүгү менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстан буунун 193 мүчө мамлекетинин бири болгондуктан бул жерде болуу биз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый жетишкендик жана чоң дипломатиялык ийгилик. Өлкөнүн жана анын дипломатиялык кызматын бул маанилүү окуя менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Иш-чарага келгендер ар түрдүү өлкөлөрдүн маданияты менен жакындан таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарды жана салттуу тамак аштарды көрүп, сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында кайрымдуулук жарманкеси уюштурулду. Катышуучулар тарабынан даярдалган кол өнөрчүлүк буюмдары, кийим-кечек жана башка эмгектер көргөзмөгө коюлуп, сатыкка чыгарылды. Иш-чаранын негизги максаты жаштарды колдоо жана коомчулуктун көңүлүн кол өнөрчүлүккө буруу болду. Ошондой эле бул долбоор кыргызстандык жана россиялык өнөктөштөрдүн биргелешкен демилгеси катары ишке ашырылууда. Коноктор үчүн түрдүү мастер-класстар өткөрүлүп, анын ичинде керамика боюнча сабактар уюштурулду. Каалоочулар өз колу менен буюм жасап көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Иш-чара концерттик программа менен улантылып, ага катышкан ар түрдүү мамлекеттин өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук маданиятын тааныткан ыр бийлерин тартуулашты. Ар бир өлкөнүн өзгөчө өнөрү көрсөтүлгөн концерттик номерлер көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратып, айрыкча майрамга келген кичинекей балдардын көңүлүн көтөрдү. Маданий программа иш-чаранын эң эсте калаарлык бөлүктөрүнүн бири болду. Жарманкеден түшкөн бардык каражаттар кайрымдуулукка багытталып, балдарды колдоого жумшалат. Мындай иш-чаралар коомдо кайрымдуулук маданиятын өнүктүрүп, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты дагы да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Малика Денистанова, Назик Жанжарбекова, ОТРК Чүй, Бишкек шаары.